Мындан 11 жыл мурда Каргашалуу 7 апрель күнү атасынан ажыраган Аделя учурда 4-класста билим алууда. Эс тарткан өспүрүм ал кезде энесинин курсагында калган 2,5 айлык наристе болчу. Апасы Гүлшат атадан калган туяк бир уулун жана кызын тарбиялап келет. Гүлшаттын ой тилеги балдарын жакшы тарбиялап, уядан учуруп жашоодо бутуна тургузуу. Жолдошу каза болгондон кийин жалгыз бой эне ата-энесинин колуна келип, бирге түтүн булатып келе жатканына 10 жылдан ашты. Жөлөк таяк болчу түгөйү жок экенине карабай, белин бекем бууп, уул кызын эч нерседен кем кылбай өстүрүүгө болгон күч аракетин жумшап келет. Жолдошум жок болгондон кийин өзүм эне, өзүм ата балдарыма ошондой болуп мага экесе оор жүк түштү. Эми багы ал балдарым үчүн мен баарына даярмын. Эми ата ордуна ата болуп атам мен дагы. Жумушта бирде үйдө. Ушинтип күн өткөрүп келатабыз. Эми 11 жыл өттү. 11 жыл деле ушунча бат эле өтүп кетти, бирок ушунчалык кыйын эле атасы жок, кыйын мага. Жолдошум жок. Мени багы коргоп, колдоп тура турган жолдошум жок. Айтбек Сагынбаев апрель окуясында ок жеп каза болгон эр азаматтын бири. Ал 2010-жылы 7 апрель күнү көпчүлүктүн катарында Ак үйдүн алдына барып, көкүрөгүнө ок тийип, өмүрү менен кош айтышкан. Ысык көл облусунун Тоң районундагы Кара Коо айылында туулган Айтбекти жакындары кичине кезинен эле мээримдүү, кайрымдуу, эмгекчил болгонун эскеришет. 20 жашында апасынан айрылган Айтбек түйшүктү мойнуна алып, өзүнөн кичүү бир туугандарын тарбиялаган. Ал 6 бир туугандын экинчиси болгон. Айтбек менен Гүлшат 2007-жылы жаз мезгилинде таанышкан. Бири-бирин жактырган 2 жаш. Ошол жылы эле күзүндө баш кошот. Жаш үй бүлө эркек уулдуу болуп, ысымын Камбар коет. Кесиби слесарь Айтбек президенттин резиденциясында жана андан тышкарыда өз кесиби боюнча калкты тейлеп эмгектенчү, жубайы тигүүчү болуп, түгөйлөр турмуш жолунда ынтымактуу жашаган. Капсалаңдуу апрель окуясынан улам жаш өмүр кыйылып, кол кармашкан 2 жаштын аруу тилектери аткарылбай калат. Аябай жакшы, бактылуу күндөр өттү. Кубанычка чек жок да, эми ал күндөр эң бактылуу күндөр экен деп ушу эсептейм. Ушул убакка чейин аз эле убакыт жашадык, бирок ошончолук аз убакыттын ичинде экөөбүз ынтымактуу жашадык. Мени сыйлап, аны мен сыйлап дегендей. Экөөбүз бир багы катуу урушкан да жокпуз. 2,5 жыл жашадык. Ошо 2,5 жылдын ичинде эми мындайча айтканда жомоктогудай жашадык дегендей да, мындай бактылуу, бири-бирибизди сыйлашып, жумуштан келатканда мен тосуп алам, жумуштан кетип атканда мен узатам. Гүлшат маркумдун колдонгон буюмдарын, окуган китептерин аздектеп, мурас катары сактап келет. Тилекке каршы уул кызы атасын сүрөт аркылуу гана таанып калышты. Бирок ким болгонун жана элинин, мамлекетинин эртеңки тагдыры үчүн башын сайып, баатырларча аянтта курман болгонун жакшы билишет. 1,5 жашында атасыз калган Камбар келечекте учкуч болууну каалайт. Таята тайенесинин тарбиясын алган бир туугандар тартиптүү, сабагын окуп, апасына жөлөк таяк болуп жардам берип, бактылуу балалыктын күндөрүн баштан өткөрүүдө. Мен футбол спортко кызыгам. Мектептен жакшы окуйм, сүрөт сабагы жагат. Досторум көп. Мен чоңойгондо военный болгум келет. Модель болгум келет. Мен мектептен келгенде колумду жууп, сабагымды окуп, мамама жардам берем. Чай ичип, колумду жууп неметип, бул партама отуруп, сабагымды окуйм. Анан бош убагымда мен деген мамама жардам берип, андан кийин эшикке чыгып ойнойм. Учурда Гүлшат башкаладагы бала бакчада эмгектенет. Ал жумушта жүргөндө балдардын ата-энеси карап калат. Күйөө баласын өз уулундай көргөн кайын журттун эсинен Айтбектин жаркын элеси кете элек. Жарык дүйнө менен кош айтышкан кырчындай өмүр көп адамды күйүткө салып кете берди. Аябай жакшы бала болчу. Ушу Айтбек каза болуп калганда жаман ичим күйдү, ушунчалык. Жаман болуп жүрдүм, көпкө жаман. Азыр деле эстесем жаман болом.
аябай жакшы, акылдуу, жакшы бала болчу. Анан кызымдын келечегинде ойлоп эмне болот эми деп. Ошо акылдуу, жакшы бала болчу. Ушу тилегине, ой максаттарына жетпей калды ушу. Айтбек апрель окуясында ок тийип набыт болуп, Ата Бейит мемориалдык комплексине сөөгү коюлган маркумдардын катарын толуктаган, канчалык арман кылган менен айла жок. Гүлшат жер жазанып жаткан жолдошун эскерип, маал-маалы менен Куран окутканы келип турат. Каза болор күнү Айтбек кадимкидей таң эрте ишине кетип, жумушу токтоп кайра келген. Түшкө маал үйүнөн чыгып кетип, көп узабай ал жарадар болгону тууралуу телефондон кабар беришет. Ал маалда Гүлшаттын боюнда бар болчу. Мен күйөөмдүн телефонуна башка бир аял чалды. Келип кеттиңиздер, ушу больницага перевязка кылып атабыз деди. Анан кайным бар болчу үйдө. Кайнатамдар болуп кетишкен ошо. Кайнатам жок болчу, кайным бар болчу. Кайным кеттим деп эле документтерин алып алып кеткен. Ошо анан мага дагы башында сразу каза болуптур. Кадимкидей эле эл катары эле баягы көчөгө чыгып кеткен. Анан элдин шаң менен ошо барып кабылып калды да. Ошо кабылып калды окшойт да. Ошо кызын көрбөй калганына менде аябай катуу өкүнүчүм бар. Ошо кызын көрбөй калды, колуна албай калды. Акыркы жолу кетип атканда бирок курсагыман сылап мындай коштошконсуп эркелетип кетти да. Ушакта дагы бир жан өсүп атат го депчи. Ошо акыркы жолу ошо коштошуп экен да, баарыбыз менен акыркы жолу коштошуп кеттир да. Баламдын бетинен өп, ар дайым үйгө кирип келатканда бетимен өпчү, эшикке чыгып кетип атканда дагы бетимен өп мындай коштошуп кетчи да. Ошо акыркы жолу ошентип коштошуп кетти. Биз менен андан кийин көргөн жокпуз. Апрелдин 7-си Гүлшаттын жүрөгүнө каратак салган кайгылуу күн. Ал күйөөсү каза болгондо ишене албай, мүрзөгө көп каттап муңканып жоктогонун айтат. Азыркы күнгө чейин кусалыгы бар. Билбейм, мен да кошо кеттим келди да мындай. Канда жаман эле болдум. Кошо кеттим келди. Балдарым үчүн жашайын деп ушул убакка чейин балдарым үчүн жашап жүрөм да. Дагы деле азыр сагынычым аябай эле катуу да мындай айтканда. Ошо атасы кетпей эле биздин жаныбызда жаркырап жайнап жүрө берсе. Айла жок, тагдыр экен. Ошо эки баламды чоңойтуп келатам. Ошо ыраазымын, ата-энем бар, ошо ата-энем каралашып, ата-энем кенедейинен мен жумушка кеткенде балдарымды карап калат. Түшүмө кирет, бирок көп кире бербейт да. Мен аябай көп ыйлагандыкты кайгырба деп эле аябай кире берет да мындай. Мени үмүтүңдү үз, мени унут деп бир жолу ошентип түшүмө кирген. Анан баягы түшүмдө эми боло берет да, сен экинчи аял алып алдыңбы деп мындай аябай таарынган сыяктуу болуп ушинтип аябай ыйлап аттырмын да. Анан мен баягы эстеп күндө эле ыйлап ушинтип эме кыла бергенден ошондой түшүмө кирди окшойт да. 2010-жылы элдик революцияда курбан болгон баатырларга арналган китеп. 2010-жылдын 7-апрелиндеги окуя маалында 87 киши набыт болгон. Кийин жаракат алгандар арасында каза болгондордун саны артып, жалпысынан 100дөн ашуун адам жарыкчылык менен кош айтышты. Маркумдардын жаркын элесине арналып, алардын өмүр таржымалы камтылган китепте басылып чыккан кандуу окуяда каза болгон эр азаматтардын үй бүлөлөрүн жашоо сыноосу башын бириктирип койду. Азыр алар өз ара катышып, бири-бирине каралашып турушат. Эмне болуп атат? Жашоолору кандай? Өтө оорлоп кеткен жокпу? Негизи азыр кыргыз элинин бүт эле жашоосу кыйынчылыкта турбайбы? Өзгөчө жана социалдык жактан кыйналып турбайсызбы? Анан ошол жерде калган жесир келиндер ошол убакта кичинекей балдар менен үйдө калган. Азыр балдары чоңоюп, ошо аларга азыр жумуш керек болуп турат да, ошо жумуш жагынан кыйналып атабыз. Ошо келиндерди жумушка орноштуруп, өз балдары менен оокат кылып кетсе дегенчи. Ошонун негизинде эми колубуздан келишкен жактарга кайрылып, кайсы тараптан жардам келсе ошолорду жумушка орноштурганга аракет кылып атабыз. Жашоо өз нугу менен өтүүдө. Гүлшат балдарым келечекте эл керегине жараган адам болсун деп тилек кылат. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында апрель окуясы орду толгус жоготуулардын, кырчындай өмүрлөрдүн кыйылышы менен коштолгон каратактуу кайгылуу күн бойдон калды.
Уланбек Тыйканбаев, Азамат Жапаков, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.